Мындан туптуура 20 жыл алдын түштүк аймагындагы Баткен жергесине диний экстремисттик топтор бастырып кирип бир катар айылдарды басып алган. Өлкөбүздөгү кырдаалдын кыйынчылыктарына карабай, 53 жоокер курман болуп душмандын мизин кайтарган. Бүгүн Алай районунун Гүлчү айылында Баткен согушунда курман болгон жоокерлердин элесине арналып эстелик тургузулду. Өздөрүн Өзбекстандын ислам кыймылы деп эсептеген террордук топ 1999 жылдын 30 июлунда Баткен облусунун бир катар айылдарын басып алган. Кыргызстандын күч органдары аскердик операция уюштуруп, бага 2000ге чукул жоокер тартылган. Натыйжада 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жарат алган. Диний экстремисттик топ 2000 жылдын 26 октябрында толук өлкөдөн чыгарылган. Бул окуяда курман болгондорго арналып, өлкөнүн бардык аймактарында эстеликтер орнотулуп келе жатат. Бұл эстеликте 1999-2000 жылдарды баатырларча курман болгон биздин жоокерлерибиздин аттары алтын тамга менен жазылып, ушу Алай өрөөнүндө жеринде курман жататкан урпактарына эстелик тургузуп атканыбызга биз сыймыктанабыз. Эмне үчүн дегенде, бул военный патриотический воспитанияны өстүрөт. Келе өсүп бараткан муундардын жүрөгүн жылыта турган жерлерде. Алай районунун Гүлчү айылындагы Жеңиш паркында Баткен согушунун ардагерлеринин демилгеси менен эстелик орнотулду. Эскерүү кечесинде өлкө боюнча Баткен согушунун ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, курман болгон жоокерлердин элесине Куран түшүрүлдү. Каза болгон жоокерлердин урматына асманга ок атылды. Ошондой эле ардагерлерге атайын сыйлыктар тапшырылып, концерттик программа тартууланды. Түбөлү тилүү туруша улуңар биздин катарда. Каза болгон балдарды Алай районунда ардагер көп. Республика боюнча 5000 болсо 2000 ардагер ошо областында, ошонун эң көпчүлүгү Алай районунда 500 ардагер бар. Ушулар ар дайым 26 октябрь күнү балдарды жоктоп турсун деп ушул эстеликке коюшка демилгечи мен болом. Чынара Акунова Алай районунун тургуну. Анын жолдошу 1999 жылы Баткен окуясында курман болгон. Чынара Акунова бүгүн көзүнө жаш алып, жолдошун эскерип турат. Бул эстеликтин орнотулушу ар дайым жаштарга сабак болуп, курман болгон жоокерлердин элеси эч качан өчпөйт деген ишеничте. Ошо Баткен окуясы болгон убакта мен 2 уулум болгон. Бири 3 жашар, бирөөсү 2 айлык. Азыр ошолор чоңоюп студент. Ушу Баткен когалаңында өтүп кеткендерди ушинтип жаштар эскерип, ушундай немелерди уюштуруп атышат. Буларга рахмат. Белгилүү датага карата өлкө боюнча жыл сайын эскерүү иш-чарасы өткөрүлүп келет. Баткен согушуна катышкан жарандарга бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан жеңилдиктер каралып, жөлөк пул чегерилген. Мектептерде жолугушуулар, частарга барабыз. Анан биздин Жалал Абад шаардык мэрия тарабынан, депутаттар тарабынан колдоо көрсөтүп, ушу баткенчилерде мына 6-7 жыл болду. Баткен согушунун ардагерлеринин үй бүлөсүнө бакча садиктер бекер. Анан мектепте ар кандай топтолуу жыйын акчалардан алынбайт. Анан Баткен согушунун ардагерлеринин балдарын лагерлерге бекер жөнөтөбүз. Анан больницалар бекер каралат бизде. Эми эстеликтин ачылышы келечекте ошо жаш муундар, ушул биздин каза болгон аскерлерибизди унутпасын. Келечекте ушундай өзүнүн жерин, элин коргогон жакшы азаматтардан болушун деп болот го деп ойлойм. Баткен согушунун 20 жылдыгына карата ар бир облустун эс алуучу жайларына эстеликтер коюлат. Мындан тышкары мемориалдык тактайчаларда орнотулган. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.